Кече Global Soccer сыйлык тапшыруу аземи болуп өттү. Негизи эле бул кандай азем десеңиз, бул футбол чөйрөсүндө эң чоң жетишкендиктерге жетишкен инсандарды сыйлоо аземи. Ар кандай номинациялар боюнча жеңүүчүлөр добуш берүү аркылуу аныкталат. Сыйлыкты тапшыруу аземи Европалык клубтар жана футбол агенттери ассоциациясы тарабынан уюштурулган. Адатта бул сыйлык тапшыруу аземи жыл сайын Дубай шаарында өтөт. Бул декабрдын акыркы күндөрү болот. Ошондуктан кече да жылдын мыктылары Дубайда аныкталды. Анда мен акырындык менен мыктыларды айта берейин. Расмий түрдө Криштиану Роналдо Global Soccer тарабынан 2024-жылдын Азиянын мыкты оюнчусу намын жеңип алды. Ага кошо футбол тарыхындагы эң мыкты бомбардир сыйлыгы дагы Криштиану Роналдого тапшырылды. Ламин Ямал жылдын эң мыкты жаш футболчусу намын алууга жетишти. Ошондой эле Джуд Беллингем расмий түрдө жылдын эң таланттуу оюнчусу жана Марадона сыйлыгын анысы аз келгенсип мыкты жарым коргоочу сыйлыктарын жеңип алды. Жылдын мыкты дарбаачысы Тиба Куртуа, жылдын мыкты клуб президенти Флорентино Перес, жылдын мыкты клубу Реал Мадрид, жылдын мыкты аялдар клубу Барселона, карьерасы боюнча мыкты футболчу деп Неймар Junior табылды. Реалдан Винисиус Junior жылдын мыкты чабуучусу жана жылдын мыкты футболчусу намдарын жеңип алып, жалпылай элди таң калтырды. Ошондой эле Роналдо ошол жерде отурган жаш футболчуларга карап кеп кылды. Джуд Беллингем, Ламин Ямал, Винисиус Junior булар чындыгында жаш, бирок мыкты оюндары тартуулашууда. Баса, жеке менин оюмча алтын топту Винисиус Junior алыш керек эле. Бул адилетсиздик болуп калды. Ооба, муну мен баардыгыңардын алдында айтып жатам. Алтын топту Родриге беришти. Ооба, алда ылайык эле. Бирок Винисиус Junior командасы менен Чемпиондор лигасын жеңип алды. Финалда гол киргизди. Эми мен үчүн негизи эле башка нерселер маанилүү эмес. Мындай сыйлыктарга ким татыктуу болсо, ошого берилиши керек. Бирок бул жерде Global Soccer ар дайым сыйлыктарды адилеттүү өткөрөт. Ошондуктан бул сыйлоо аземин жактырамын. Ушундай темпте уланта бергиле деп билдирет Криштиану Роналдо. Албетте Global Soccer'да Азиянын алтын тобу сыяктуу эле сыйлоо азем болуп саналат. Бирок бул жактан сиз өзүңүздү мыкты жактан көрсөтө алсаңыз, 2 же 3төн ашык сыйлык алып үйүңүзгө кайтышыңыз мүмкүн. Жеке менин пикирим боюнча, Парижде өтүүчү алтын топ тапшыруу аземи Мессини колдоп алышты деп туруп, Роналдо Азияга келген соң Global Soccer дагы Роналдону бул аземдин эрке баласындай, ой кечиресиздер, эрке атасындай эле кылып алды. Албетте, бул тамаша, бирок сырттан карасаңыз ушундай. Ал эми сиздин оюңузча алтын топ тапшыруу аземи менен Global Soccer аземинин айырмачылыгы эмнеде?